Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тез Жария каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Күнгө карай дүйшөмбү 28 август. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, акча алмаштыруу валюта курсу кандай болуп атат бүгүнкү күндө чыгарылышта кененирээк айтып берели. Тыңдап туруңуздар. Акча алмаштыруу Кыргызстан коммерциялык банкында сатып алуу бул акча долларда 88 болуп атыптыр. Ал эми сатууда 88.32. Кийинкиге өтөлү. 3-чү катардагы бул бардыгыбызга керек болгон рубль. Рубль сатып алууга 915 болуп атыптыр. Али чыга элек, көтөрүлө элек экен. Ал эми сатууда 940. Тең-теңге чыга элек. Али мына рубльдүн курсу аябай төмөндө турат. Теңгеде болсо 130, ал эми сатууда 200. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар. Эгерде сиздер рубль алмаштырууну күтүп жасаңыздар, дагы күтө турасыздарбы, же болсо алмаштырып бересиздерби? Биздин каналдан карап туруңуздар. Биз кийинки чыгарылыштарында ар бир банктын тартып чыгарган аракет кылабыз. Көрөрмандар, биз болсо келечек базарында жакта жүрөбүз. Мынакей. Азыр бул жактан Аман банкка келдик. Акча алмаштыруу кандай болуп атат? Бул жактан да көрө кетели. Сатып алуу долларда 88, сатуу 88.32 болуп атыптыр. Ал эми рубльда 915. Сатып алуу. Сатууда 950. Көрдүңүздөр да. Өткөн жумалыктарда, өткөн убактарда 960, 970терге чыккан учурда сүйүнүп жаттыңыздар эле. Дагы да буйрса чыгат. Күтө туруңуздар. Тез Жария каналы сиздерге утуру тартып чыгарып турабыз. Мына ушундай дал ушул жердеги эле дагы бир банк тартып чыгарып коебуз. Бул жактан керемет банк. Бул жерден эле көргөзө кетели. Нар жакта элдер банкоматтан акча алып атыптыр. Сатып алуу долларга 88.00, 88ге 32. Нары жактагыдай эле бирдей эле. Ал эми рубль болсо 915 экен. Керемет банкта. Ал эми сатуу болсо 950 экен. Көрдүңүздөр да. Урматтуу көрөрмандар, мен сиздерге жалпы валюталар курсун Тез Жария каналынан бүгүнкү 28 августка карата чыгарылышта биринчи күнүндө чак түштө чыгарып жатам. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Буйрса тең-тең болуп рубль көтөрүлөт деген ойдобуз. Капчыңыздар кеңейет. Күтө туруңуздар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Сак саламатта туруңуздар.